Мамамды багар убагында ушинтип жатып калган. Элге да кошулгум келет мен. Саламатсызбы кыргыз элим? Мага жардам берип коюңуздар суранам. Азыр ушинтип кыйналып жатсам, айыгып силердин дубаңар тийип, айыксам кайра сүйүнчүлөп кайрылам. Кыз ооругандыгына байланыштуу кышкысын бул жакта жумуш жок болуп калат. Жайында кайра келебиз бияка. Үйгө келип жайкысын эптеп жашаганга болот. Кышында суук болуп жашаганга болбой калат да. Уул балдарым жок, эркек балам жок. Жардам берген киши жок мага. Ушу жалгыз иштейм. Ошо кышкысын суук болгондо Бишкекке квартирага кетип калабыз. Аякта 3000 сом, 3500 сом болуп төлөп квартирада турабыз. Уул балдарым жок, эркек балам жок. Жардам берген киши жок мага. Ушу жалгыз иштейм. Кызды сууну ушул жактан ташыйбыз. Суубуз алысыраак. Assalamu alaikum жалпы мұсылмандар туғандар. Біз кимдир бирөөнүн кубанычтуу күнүнө себепчи болуп, жүзүнө жылмайып тартуулай турган болсок, биздин ниетибиз ушул. Колубузда бар кезде, мүмкүнчүлүк болуп турганда, ушундай апаларды кайгыртпай, сыздатпай, колубуздан келген жардамыбызды берели. Учурда апабыз төрүдө отуруп сый көрө турган абагында, мынтип Кудайдын сыноосу келип, Алланын сыноосу келип, кызы ооруп, жардамга муктаж болуп турат. Кудай буюрса жалпыбыз колдоо көрсөтүп жардам бере турган болсок, бүгүн азыр сиздерден жардам сурап, кайрылуу кылып чыгып аткан болсок, эртең Кудай буюруп сиздердин жардамыңыздар менен, сиздердин дуаңыздар менен, сиздердин көрсөткөн жардамыңыздардын артында айыгып келе турган болсок, сиздердин алдыңыздарга сүйүнчүлөп чыгабыз. Сиздердин алдыңыздарга сүйүнчү менен чыгабыз, жакшы кабар менен чыгабыз, Кудай буюрса. Сиздердин жардамыңыздарга муктажбыз. Кызым айыгып кетсе, жакшылык менен сиздердин алдыңыздарга дайым жолу кайрылабыз. Сүйүнчүлөп сиздер кызымдын айыгуусуна себепчи болуңуздар. Саламатсыңарбы кыргыз элим? Менин ушу 3 кызым бар. Бул кичүүсү ушундай ооруп калып, менин колумда, өзүм багып, өзүм карап, түйшүгүнүн баары мойнумда. Улуу кыздарым турмушта, алар өздөрү менен өздөрү. Уулум жок болгондугуна байланыштуу мага эч кимдин жардамы жок. Ошол себептен өзүм жалгыз иштеп, ушул кыздын түйшүгүн тартып келатам. Ошол себептүү ушу кыргыз элинден жардам сурап, жардам берип коюңуздарды өтүнөм. Жардам берип койгула кыргыз элим, кайрымдуу элим. Буга чейин дагы элден болду, анча-мынча жардам болуп жатат. Буга чейин да бир жолу чыктык эле. Кайрымдуу кыргыз элим жардам берип атат көргөндөр. Ошолорго Алла ыраазы болсун. Ден соолукта болушсун.
Ошол себептүү ушинтип кыргыз элинден жардам сурап кайрылып атам. Жайкы сезондо бул көлгө келип иштейм. Күзүндө болсо бул жакта жумуш жок болуп калат. Ошол себептүү Бишкекке барып ошол жакта иштейм. Үч кызым бар. Жолдошум өтүп кеткенине 28 жыл болду. 34 жашында өтүп кеткен авариядан. Бул кызым кичүүсү 3 кыздын. Ушу бир топ жылдан бери ооруп, туалетке деле нормально отура алчу эмес. Анан ошондон жүрүп эле ушундай катуураак ооруп, 1 жылдан ашты. Балдак менен басат. Эптеп үйдүн ичине эле кирип чыгып, ары бери басып, эчке чыга албайт. Бүт милдеттин баары менин мойнумда. Өзүм 60 жаштан өтүп калдым. Ошол кыздын ушу жан башынан жабыркап атат. Анан Бишкектен болгон врачтарга көргөздүм. Операция керек болуп атат да ушул кыздын жан башына. Ошол себептен кайрымдуу кыргыз элинен жардам сурап ушундай чыгып атам. Ушу жардам берип коюңуздарды өтүнөм. Ошо операцияга көп акча, көп суммада акча керек экен. Ошол себептен жардам сурап кайрылып атам кыргыз элиме. Үйдү 18-жылы баштаганбыз. Ошо бүт элек үйлөрү бүтпөй жатат. Кыз ооруганына байланыштуу 1-2 жылдан бери эч нерсесин жылдыра албай калдым. Кышкысын болсо бул үй суук, жашаганга болбойт, толук бүт элек. Ошол себептүү Бишкекке барып квартирага жашап, иштеп, ошол жакта күн өткөрүп, жашообузду өткөрүп келебиз. Анан жайкысын болсо бул үйгө күн жылууда жашайбыз. Бул жакта Чолпон атага келип, жумуш болсо иштеп, ошентип жашообузду улантып келатабыз. Ошо күзүндө кайра эле шаарга кетип калабыз, квартирада турабыз. Пенсиям жетпейт, 3000 сом пенсия алгам. Кыз болсо 1-чи группада инвалидность алган. Пенсиясы деле өзүнүн дары парасынан ашпайт. Ошол себептүү бир аз жумуш таап алып иштемиш болом. Возраст келгенде деле ошо нормальный жумуштар чыкпайт дейм баягы. Ошо кышкысын суук болгондо Бишкекке квартирага кетип калабыз. Аякта 3000 сом, 3500 сом болуп төлөп квартирада турабыз. Бул үйдү ошо каражат жетишпегендиктен бүтүрө албай жатам. Кыз ооругандыгына байланыштуу кышкысын бул жакта жумуш жок болуп калат. Жайында кайра келебиз буяка. Үйгө келип, жайкысын эптеп жашаганга болот. Кышында суук болуп жашаганга болбой калат да бул жерде. Суук. Ошол бул үйдү каражат жетишпеген себебинен бүтүрө албай жатам да. Жардам берген эч ким жок. Уул балдарым жок, эркек балам жок. Жардам берген киши жок мага. Ошо жалгыз иштейм. Кызды ошо пенсиясы жетпегенден экөөбүздүн пенсиябыз деле жетпейт. Анан ошо иштеп эптеп жан багып келатабыз. Ошо Бишкекте бир столовойдо иштейм. Ошо